Саламатсыңарбы урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 31 январь. Ушу мен кайрылуу жолдоп коеюн дедим эле кыргыз элиме. Көбүнчөсүн түшүнбөй атат окшойт да, бул кандай бизге аламат келатканын. Мен деле көп мурун түшүнө бербептирмин. Анан түшүнүп баштаганда бул абдан урчунду маселе турбайбы, чоң көйгөй ушу турбайбы деп кыймыл аракетимди баштадым. Бул мыйзам кабыл алыныш керек. Бул мыйзам кабыл алынбаса, ошол 8 мартта болгон көрүнүштөр жана ошондой эле биздин жерлер, гендерибиз сатылып кеткендер, ошолордун баарысы көрүнүштүн баарысы кайра боло берет. Биздин мамлекетте 3000ден ашык кен байлыктар бар экен да. Ошолордун почти көбү уже сатылыптыр да. Анан азыркы учурда ошол жанагы Кытай экспансиясын айтып, элдин оюн нары жака бери жака бөлүп, жанагындай социалдык гранттарга келген акчалардын баарысын жеп, ичишип, мындай айтканда бир кыргыз элине жакшы ойлору деле жок экен да. Биз ошол 29-нда Чолпон Жакупова чогулткан ошол жерден ушу жаман көрүнүштү көрдүк. Анан силерге бүт бардык нерселердин баарысын ачык, айкын салып ушул жака жиберип аттык. Өзүңөр деле көрүп аттыңар. Көп жерде туура эмес биз боюнча маалыматтар кетип атат. Эми силер өзүңөрдүн көргөн нерсеңерди кантип көргөн жокпуз деп айтасыңар. Ушул 28 жылга чейин ушундай мамиле менен биз жөнүндө, биздин мамлекет жөнүндө бул чет өлкөлүк чыккынчылар берип жүргөн экен. Акчага булар баардыгын саткыдай. Көрүп атасыңар. Жапатырмак. Эгерде кыргыз элим, ушу силердин намысыңар бар болсо, мамлекеттин бүтүндүгүн жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап калабыз десеңер, эртеңки күнү жаман жоро, жаман биздин каада салттарыбызга, үрп адаттарыбызга сөз тийип аткан нерселер келбесин десеңер, бала чакаңарды жаман нерседен сактап калабыз десеңер, ойгоңгула, уктабагыла. Азыр бизге чабыл башталды. Бизде аябай мындай айтканда коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Бизде деген каражат да жок. Ошолорду туруштук берип, ошолорду жазай турганга биздин каражаттарыбыз да жок. Бизде бир гана ушу карапайым эл силер барсыңар. Силер биздин күчүбүзсүңөр. Ошондуктан мен туура оюмду айттым деп ойлойм. Чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзам кабыл алыныш керек. Бул видеону бардык жака тараткыла. Балдардын келечеги жана Кыргызстандын келечеги биздин колубузда.